Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетине караштуу Жалал Абад коллежинин табигый техникалык бөлүмүнүн Повтас 219 тайпасынын студенти Ормошев Марлистен Эмилова Гүлнара Эжекенин тапшырмасы боюнча видеоролик. Бул видеороликте улуу жазуучу Марбайжиев жөнүндө. Марбайжиев 1935 жылы 23 мартта Жалал Абад шаарында туулган. Анын балалыгы да, жаштык кези да, чыгармачылык тагдыры да татаал күндөр менен коштолгон. Анын балалыгы улуу ата мекени согуштан оор жылдарына туш келди. Кыйынчылыктуу кырдаал Мардын атасы Ташымдын 1942 жылы согушка аттанышат. Марга ого бетер оор күндөр туш келет. Мар апасы экөө Фрунзеде Ысык көлдүн Теңизбай айылында көчүп келишет. Анын атасы согуштан кайтып келгенден кийин Ташымбайды түрмөгө камап коюшат. Марбайжиевдин атасы ошол түрмөдө каза болот. Атасы өлгөндөн кийин турмушу кыйынчылык менен өтөт. Анын чыгармачылыгын, инсан болушуна атасы жана калемдеш достору таасир чоң. 1960 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филологиялык факультетинин орус тили жана адабият бөлүмүн бүтүргөн. 62 жана 64 жылдары Москвадагы жогорку сценардык курста окуган. Кыргыз фильм кино студиясында улуу редактор, Кыргыз СССРнин Маданият министрлигинин репертуардык коллегиясынын башкы редактору. Марбайжиев орус жана кыргыз тилдеринде жазып, сынчы, котормочу катары таанымал. 1961 жылы Кара курт аттуу сатиралык аңгемелери жыйнагы жарык көргөн. Бүгүнкү күнгө чейин кино академиянын президенти, Кыргыз эл жазуучусу деген наамы жарылган. Кыргыз кино академиясынын академиги, искусство институтунун профессору, кинематографиясынын отличниги, Манас орденинин кавалери Марбайжиев.